Kelime tayyibe 40. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Bir neçe sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip, "Keyde жүрөгүбүзгө ушундай bir ойлор келет, аны тил менен айтууга эч кимибиз батына албайбыз" дешти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Чындап эле ошондой ойлойсуңарбы?" dedi. Алар, "Ооба" деп жооп беришти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ал деген ыймандын айкындыгы, ачык ыйман" dedi. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Bir neçe sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip, "Keyde жүрөгүбүзгө ушундай bir ойлор келет, аны тил менен айтууга эч кимибиз батына албайбыз" дешти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Чындап эле ошондой ойлойсуңарбы?" dedi. Алар, "Ооба" деп жооп беришти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ал деген ыймандын айкындыгы, ачык ыйман" dedi. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayat. Bir neçe sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip, "Keyde жүрөгүбүзгө ушундай bir ойлор келет, аны тил менен айтууга эч кимибиз батына албайбыз" дешти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Чындап эле ошондой ойлойсуңарбы?" dedi. Алар, "Ооба" деп жооп беришти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ал деген ыймандын айкындыгы, ачык ыйман" dedi. Muslim. Түшүндүрмөсү. Иштеги жаман ойлорго кыжалат тартуу ушунчалык күчтүү болуп, ага ишенүү мындай турсун, ал туурасында жөн эле сөз кылуу коркунучтуу болуп туюлуусу ыймандын толук, мыкты экенинин белгиси. Навави.